9 айдан бeri өзүңүздөр билесиздер, биз ошол тордун артында отурдук. Ошол боюнча атай суроолоруңар болсо, суроолоруңарга жооп берип кетели деген максатта гана келип отурабыз. Бирок дагы бир жолу айтып коеюн. Атайлаган, даярдалган пресс-релиз бизде жок, аны атай жасаган жокпуз. Ошондон ачык, даана, так сиздердин суроолоруңарга сүйлөшүүлөргө жооп берейин деген оюбуз бар. 2 күн мурда соттор тарабынан адилеттүү, мыйзамдуу чечим кабыл алынып, биз ушу эркиндикке чыкты. Ошондуктан сиздердин алдыңыздарга келип, сиздерге кыргыз коомчулугуна колдоп турган, кыргыз коомчулугуна ушу мыйзамдуу чечим чыксын, адилеттүү чечим чыксын деп турган коомго ыраазычылыгыбызды билдирип коелу деп гана келдик. Айта кетсек, кыргызда жакшы сөз бар, ак эле сынбайт. Мына ошол биз дагы 8 ай мурун ушул тергөө адилет, акыйкат болот деп үмүт кылганбыз. Ошондой эле биринчи инстанцияда дагы. Мына бүгүнкү күнү экинчи инстанцияда адилеттик орнуп, акыйкат чечим кабыл алынды. Буга бардык негиздер бар. Биз өзүбүздүн аракеттерибизди жөн эле сөз менен эмес, божомолдоолор менен эмес, конкреттүү документтер менен, фактылар менен далилдеп бердик. На ваш вопрос о том, что кто-то кому-то давал 300 тысяч сомов или там долларов, да? Долларов, из-за чего выпустили депутатов, это чистое вот вранье. Вот я как человек верующий, на сегодняшний день, до сегодняшнего момента, ни одного копейка, ни одному человеку я не давал. Кто-то какие-то утки, какие-то слухи, это является, я думаю, те же, может быть, политики, те же, может быть, организации, которые изначально хотели бы, чтобы мы выглядели в другом свете, то есть в неприглядном свете. Поэтому в нашей стране, в Кыргызстане, кыргызская судебная система всему миру доказала о том, что в Кыргызстане, демократичном, так, правовом государстве может закон быть выше любых политических давлений, любых политических трений. Поэтому решение суда мы считаем, что это достижение нашей страны, достижение нашей общественности. О том, что там кто-то говорит, какие-то деньги кому-то давали, пусть, если будет какие-то доказательства, каждый будет отвечать. Я буду отвечать, судьи будут отвечать и другие люди. Наши ОТРК всем понятно, что специально провокационные вопросы задаете, ищите какие-то отрицательные моменты. Мы это правильно поймем. На первый ваш вопрос, насчет 300 тысяч долларов. Не то, что 300 тысяч долларов, у меня 3000 долларов нет на данный момент. Во-первых. Во-вторых, я не собираюсь 3 доллара давать кому-то, чтобы меня оправдали. У меня свои силы хватает, свои знания хватает. Во-вторых, мы перед законом чисты. Судьи не просто так приняли решение, они полностью своими глазами увидели. Весь процесс снимался на видеокамеру. Каждая секунда. Поэтому они приняли такое справедливое решение, историческое решение. Правильное решение приняли, считаю. Соттун чечими чыккандан кийин сотторду кууп, үйлөрүнө чейин кууп барып, соттордун үйлөрүнө барып, соттор мына бала чакасын алып, азыр бекитип жүрүшөт. Үйлөрүнө барып, үйлөрүнө, эшиктерине жазышып, ар түрдүү сөздөрдү. Бул эмне деген? Мыйзамсыздык. Буга мамлекет жооп бериш керек. Мамлекеттик органдар жооп бериш керек. Мен ойлоймун, мына мамлекетибизде мамлекеттин жетекчиси президент айткан. Биз жөнүндө дагы айткан сөзүн билесиздер. Ал биз жөнүндө дагы айтып келе жатат. Бул 3 депутат эгерде сот кандай чечим кабыл алса, ошол чечимди биз кабыл алууга милдеттүүбүз деп айтып келе жатат. Президент ушуну айтып келе жатат. Мен ойлоймун, 1-райондук сот чечим кабыл алды, биз бардыгыбыз баш ийдик. Шаардык сот чечим кабыл алды, биз бардыгыбыз баш ийүүгө милдеттүүбүз. Атайлап ушу аларга тескери түшүндүрүп, мына сот чыгарбайды, муну 15 жылга, 20 жылга камаш керек болчу деп мээсине куюп атат. Бул жерде эл туура түшүнүш керек. 295 статья менен 297 статьяны алмаштырбаш керек. 295 статьяны бизге туура эмес койгон. Прокуратура туура эмес койгонда башында. Эмне үчүн дегенде депутаттардан уруксат албай туруп эле камай коюштун аракетин кылышкан булар. Туура эмес койгон үчүн, ошон үчүн бизди сот актап чыгарды. А 295 статья бул таптакыр башка статья. Бул боюнча бизди камаштын кереги жок болчу. Чакырык болсо, эгер хулигандык болсо, анда ошол чакырык боюнча гана же хулигандык боюнча гана бизди камай албайт эле. А 295 статья бул өтө оор статья.
10 жылдан 11 жылдан кем эмес 20 жылга чейинки статья жок болгон үчүн сот актады муну. А митингге чыгып аткандардын мээсине таптакыр эле куюп салган, зомбировать этип салган. Эми биз айта албайбыз, мен аттарын эми колунан кармап албагандай айта албайм, бирок артында ким турат мен прекрасно билем. 99% билем да. Содалашуу деп сүйлөп атасыз. Биз содалашуу жөнүндө мен 1-Май районунда эмес, сүйлөшүү жөнүндө айттым. Ошон үчүн журналисттер сөздөрдү мындай туура тандасаңыздар болот да. Содалаша турган бул базар эмес, содалаша турган бул магазин эмес. Кимдер келсе дагы биз бир гана нерсени суранып атканбыз, бир гана нерсени талап кылып атканбыз. Бул мыйзамдын гана чечилиш керек деп. Мыйзам гана керек деп. Мына Садыр Нуркожо айтып кетпедиби? Биз бардык далилдерди бердик деп. Бардык далилдер видеокамерага эле тартылбастан бардык далилдер ошол жерде далилденип сотко берилди. Сот өзүнүн мына экинчи инстанцияда кабыл алган чечимдерине ар бир чечимине, ар бир пунктуна кайсыл мыйзамга туура келбегендигинен, Конституциянын кайсыл мыйзамы, кайсыл статьясы кайсыл жерде бузулгандыгынан бери толук айтып берди. Толук чечиминде ошол көрсөтүлүп турат. Ошондуктан эгерде соттор мыйзамга таянып, Конституцияга таянып чечим кабыл албаса, анда эмне көчөдөгү митингчилерге таянып, же болбосо сулуктарга таянып чечим кабыл алмак беле. Ошондуктан мен ойлоймун, эч кандай бир содалашуу деген сөз болушу мүмкүн эмес. Андай нерсени биз кабыл алмак да эмеспиз. Мен ачык эле айтып коеюн, урматтуу журналисттер. Туура биздин деле кыймыл аракетибизде кайсыдыр бир деңгээлде мүчүлүктүктөр кеткен. Аны биз адам катары моюнга алышыбыз керек. Ошол эле мезгилде бизди решетканын артына алып барып камап кое турган акыбал түзүлгөн эмес. Мына ошол эки нерсени туура баамдашыңыздар керек да. 1-Май райондук соттун судьясы мыйзамсыз, анан адилетсиз чечим чыгарган. Мына өкүм 16 барактан турган өкүм турат. Ушул 16 барактын 15 барагында эчтеке далилденген жок деп жазып атат, туура жазып атат башында. Жазып бардыгын. То есть баягы 295 статьяга туура келгидей таяк, таш, мылтык менен келишкен деп жазган да прокуратура. Анын бири да жок. Анан баягы жабырлануучулар деп СГО, Нацгвардия, анан милицияларды жабырлануучулар деп таап туруп киргизип койгон. Зордоп эле желкесинен жетелеп келип. Ошолордун бардыгы сотто айтты. Мен жабырлануучумун деп эсептебейм өзүмдү деди. Силерге могу депутаттарга претензиям жок деди. Колдорунан таяк, таш, мылтык көргөн жокмун деди. Анан сот кантип бизге диги соттоо ийди, биз өзүбүз түшүнбөй калдык. 14-15 барагында актоо өкүмүн жазып келатып эле 16 барагында Ташиев менен Жапаровду 1,5 жыл, Талант Мамытовду 1 жыл деп атат. Анан шаардык сотко келгенде андан сырткары мына ушунда өкүмдөн сырткары мына бул жерде мага 3 жолу айыбымды кузуп атат. Бул кылмыш жаза процессуалдык кодексинин талаптары бузулуп атат да, 3 жолу айыбымды кузуп атат дагы 3-чү жолкусунан кийин мени суракка албай атат. Териштирбей атат эчтекени. Анан эле сотко жөнөтүп жиберип атат да. Муну сот даже караганга акысы жок болчу да. А бирок 1-Май райондук сот карап койду. А экинчи сотто мунун бардыгы бузулганын даана көрүлдү. Бул ошол саясий бирөөмдүн негизинде чыкканын иште ойлойсуздар да 1-Май райондук? Эми 1-Май райондук сотту саясий чечим болгон. Мыйзамдуулукка жатпаган, анан адилетсиз чечим болгон да. Эгерде жогорку сот ошол бузулган мыйзамдарды тактап, далилдеп, коомчулукка жеткизе турган болсо, биз ошого баш ийүүгө милдеттүүбүз. Ошол эле мезгилде мен ойлоймун, мына биздин ишибиз 2 сотто каралып чыкты. Акыркы мына сотто дагы бир дагы тергөө маалында күнөө коюлган күнөөлөрдүн бирөөсү дагы далилденбегенди такталды. Туура, мен дагы бир жолу айтайын. Биздин жогорку кеңештин тегерегиндеги тосмонун воротасынын үстүнөн ашып түшкөндүгүбүз бул далил. Бирок ошол эле мезгилде бул далил эч кандай 295 статья менен камоого жатпайт деген билдирет да. Жол тосуу боюнча биз башынан эле айтып келе жатканбыз, жана дагы айтабыз, жол тосуу менен башка адамдардын эркиндигин чектеген бул туура эмес. Жана мындай кадамдарга адамдар эң мындай крайний моментте гана барышат. Ошол эле баатыр энелер, ошол эле шайлоочулардын дагы чыдамдары түгөнүп, чыдашпай, эми эл деген эл экен, журт деген журт экен, ушундай маселелерге барышты. Бирок негизинен мындай маселелерди биз чектешибиз керек деп ойлойм. Закон для всех одинаков, есть ответственность и для них. Я думаю, руководство следователя, естественно, это законный метод, конечно, должен принять соответствующие меры в отношении следователя, который расследовал
и некачественное уголовное дело, и вменил нам те факты, которые действительно под собой никаких оснований и доказательств не имеют. Я думаю, что руководство в отношении следователя примет соответствующее законное решение. Но насчет того, что там мы, дальнейшие наши действия, о том, что будет Курултай оппозиционных партий или оппозиционных объединений 24 июня, я только сейчас слышу. Об этом мы не знаем, нам никто не обращался. Так? Я уже сказал о том, что с нашим выходом политическая ситуация в стране, естественно, изменится. Мы не просто какие-то непростые люди, что кого-то посадили, потом обратно вышли. Мы являемся политическими лидерами своих партий, мы являемся своим политическим взглядом люди. Biz бүгінгі күнде оппозициялық мағынайдағы фракциябыз, естественно, біз оппозициялық мағынайдағы бүгінгі өзіміздің қимыл әрекеттерімізді улантабыз. Бірақ мыйзамдын чегинде. Дагы 2 күндөн кийин Жалал-Абадта жолугушуу болот эл менен. Ошондо барып көрсөңүздөр болот. Кайсыл партияга канча адам келип эл менен жолугушат экен. Ошто болот 3 күндөн кийин жолугушуу, ошондо барып көрсөңүздөр болот. Баткенде болот жана мамлекеттик башка булуңуштарында болот. Кайсыл партиянын жетекчилери барса, ошол жерде канча шайлоочу болсо, ошол рейтинг ошондо определять да. Анан ал сөз менен болбойт. Ошону мына мен ойлоймун, сиздер журналисттер бардыңыздар көз салып турасыздар. 2-3 күндөн баштап биз 2-3 күндөн кийин мамлекетибиз кыдырабыз, эл журт менен жолугуша баштайбыз. Ошону билинет. Если Садыр Нуркожоевич не хочет быть президентом или другими, Талант тоже не хочет, ему тоже достаточно. Я собираюсь достаточно, то есть законным путем свое намерение продолжать и бороться за высокий пост нашей страны в будущем. Ушак менен жашабаш керек. Реалдуу нерселер менен жашасак болот. Намаз боюнча СИЗОго жатканча чейин динди катуу кармап келгенбиз. Мен тек илгертен бери өзүм Куран окуймун. СИЗОго түшкөндө намаз окудук и азыр дагы улантып атабыз. Мындан ары дагы ушуну аягына чейин Кудай канча жаш өмүр берген болсо чейин ошол күнгө чейин намаз окуп жүрүп өтөбүз. Кудай жолунда жүрөбүз. Кудай жолунда мурда эле жүргөнбүз. Азыр деле окуйбуз, и мындан ары да Кудай жолунда жүрөбүз. Ну, знаете ли, те, кто говорят, что тюрьма является курортом, они в корне ошибаются. Там никому не создаются какие-то особенные условия. Там есть одинаковые условия для всех. Например, я за все эти 9 месяцев сидел в двухместной камере, сидел обвиняемым человеком в терроризме. Так? И у меня других условий не было. И я думаю, если кто-то считает, что двухместная камера, которая 3×4 метра, шконка это называется кровать, да? И что другое является, кому-то это показывается курортом, я это никому не желаю.